Өтіп баратқан аптада Түркмен президентінің Қырғызстанға мемлекеттік сапар менен келиши 23 жылдан бері жанданбай жатқан алаканы жаңы нукта өнүктүрүүгө жаңы баскыч болуп калды. Ага улай эле Казакстан биздин өлкөнүн Евразиялык экономика биримдигине кошулушун шарттаган келишимди ратификациялап, эми бул келишимдин негизиндеги талап кылган эрежелерди ишке киргизүүнүн акыркы этабына өттүк. Ушундай эле арымдуу кадамдарды биз быйылкы жылдагы эң негизги саясий окуя парламенттик шайлоого даярдык көрүү жагында дагы белгилесек болот. Биометрикалык маалыматтарды топтоо жагында дагы, керектүү техникалар менен камсыздап аларды текшерүүдөн өткөрүү жагында дагы абдан чоң натыйжалуу иштер болду. Андан тышкары бүгүн тилекке каршы маал-маалы менен кагылыштарга чейин жеткирип жаткан чек ара маселеси боюнча дагы биз сөз кылмакчыбыз жана курулуш жаатындагы абал жөнүндө маселе курабыз. Эфирде Жума кайрык программасы, саламатсыздарбы? Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен биз менен байланышы өтө аз сыяктанган мамлекет бул Түркмөнстан эле. Жакында бул мамлекеттин өлкө башчысы президент Гурбангулы Бердимухамедов биздин өлкөгө мамлекеттик сапары менен келди. Кыргызстандын жетекчилиги менен болгон сүйлөшүүлөрдө эки тарапты тең кызыктар кылган маселелер талкууга алынды. Мурдагы президент Ниязовдун учурунда Түркмөнстанда бир адамдын чексиз бийлигинен кабарыбыз бар эле. Ал эми азыркы президент өлкөдө өнүгүү багытын демократиялаштырууга ыктады деген эксперттердин баасы бар. Негизи Түркмөнстан аймагы эң эле негизгиси нефти менен газга бай мамлекет. Бул өлкө менен ар тараптуу алаканы кеңейтүү биздин мамлекеттин кызыкчылыктарына толук жооп бермек. Кыргызстан менен Түркмөнстандын дипломатиялык алакасы түзүлгөнүнө 23 жыл болду. Бирок бул убакыт аралыгында тараптардын кызматташуусу тийиштүү деңгээлде өрүш ала алган жок. Былтыр Кыргыз президенти расмий сапар менен андан кийин өкмөт башы Түркмөнстанга баргандан кийин солгундап турган мамилеге чыйыр салынып, бир катар макулдашууларга жетишилип, алдыдагы кызматташуунун келечеги талкууланган. Кыргыз жетекчилеринин Түркмөнстанга барып келиши эки өлкөнүн соода экономикалык алакасынын акырындык менен жандануусуна жол ачты. Негизинен Ашхабадка электр лампалары, тетиктер, жашылча жемиш, төө бурчагы экспорттолду. Ал эми Түркмөнстандан жаңгактын түрлөрү, пахта майы, булгары, чийки заттары импорттолду. Айыл чарба мен ойлойм сүт боюнча картошка, сабиз, баягы лук, чеснок деген ошонун баарын Түркмөнстанга жол таап сатсак туура болот эле. Быйыл 5 айдын аралыгында Кыргызстан менен Түркмөнстандын ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 4 миллион доллардан ашты. Экономисттердин айтымында бул иш жылытаарлык жылыш эмес. Эгер Түркмөнстан менен стратегиялык өнөктөш макамына ээ болсок, Кыргызстан үчүн пайдалуу болот дейт. Ушул аптада Түркмөн башы Гурбангулы Бердимухамедов Кыргыз жергесине мамлекеттик сапар менен келди. Түркмөнстандын президентин Манас аэропортунан Кыргызстандын мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өзү тосуп алды. Аба майдандагы расмий жолугушууда эл аралык протоколго ылайык Кыргызстан менен Түркмөнстандын желектери көтөрүлдү. Ардактык кароол тизилип, эки өлкөнүн гимндери аткарылды. Түркмөнстандын президенти Кыргызстанга буга чейин 2 рет келип кеткен. Биринчи жолу 2007 жылы Кыргызстанда өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине ардактуу мейман катары катышса, андан кийин Бишкекте өткөн Көз кыныч мамлекеттер шериктештигинин саммитине да катышкан. Ал эми бул жолу мамлекеттик иш сапар менен келди. Аларча мамлекеттик резиденциясынан эки өлкөнүн башчылары тар чөйрөдө жолугушту. Жолугушууда Кыргыз-Түркмөн кызматташуусунун соода экономикалык, газ транспорттук жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү алакасы талкууланды. Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келгендигиңиз үчүн ыраазычылыгымды айтам. Бул визиттен соң Кыргыз-Түркмөн мамилелеринин өнүгүүсүнүн жаңы этабы башталат деп үмүттөнөбүз. Түркмөнстандын саясий жана экономикалык чөйрөдөгү, ошондой эле коопсуздук жана транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү маселелери боюнча демилгелерин колдогонуңар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз ал мүмкүнчүлүктөрдү арттырабыз.
Ал эми кеңири курамдагы жолугушууда кыргыз президенти сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бардык каралган маселелер боюнча бир пикирге келдик дейт. Я думаю, Биздин мамилелер жаңы нукка түшүп активдешет деген ойдомун. Өз ара соода жүргүзүүнүн өсүшү 50%дан ашты. Түркмөнстан төмөн баа менен электр энергиясын берүүгө даяр деген сиздин тууганчылык сөзүңүзгө да ыраазычылык билдирем. Менимче биз аны жеткирүү боюнча маселени чечебиз. Биз азыр темир жолдун куруунун да түрдүү варианттарын талкууладык. Түркмөнстандан Кытайга газ түтүгүнүн курулушуна биздин катышуубуз биз үчүн маанилүү. строительство газопровода из Туркмении в Китай. Мы с вами сейчас и маршрут посмотрели. Газ демекчи Түркмөнстан жаратылыш газынын кору менен дүйнөдө 4-орунда турган өлкө. 1993-жылдан бери электр энергия, газ жана суу белгилүү лимитте бекер берилген дүйнөдөгү жападан жалгыз мамлекет катары таанымал. Жаратылыш газынын кору 15-20 триллион куб метрди түзөт. Жакын арада Түркмөн, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан аркылуу Кытайга көгүлтүрөттү жеткирүү долбоору ишке ашканы турат. Түркмөн газын Кытайга жеткирүү үчүн Кыргызстандын аймагына түтүктөр орнотулат. 215 километр газ түтүктөр салынат Кыргызстан территориясында. Ана мына ачык айтып кетейин, 30 жылдын ичинде Кыргызстан 2 миллиард доллардан ашык киреше алат. Бул абдан натыйжалуу долбоор деп айтсак болот. Бул долбоорлордун алдыңкы бир жакшы долбоору деп айтып койсок болот. Мунун артынан дагы бир чоң стратегиялык долбоорлор кетиши мүмкүн. Президент ошондой эле Түркмөнстандын элчилигин Кыргызстанда ачуу жөнүндө чечимди жылуу кабыл алып, кыргыз тарап дипломатиялык өкүлчүлүктүн ийгиликтүү иш алып барышына колдон келишинче колдоо көрсөтөт деп ишендирди. Ал эми Түркмөн президенти сүйлөшүүлөрдө бардык маселелер боюнча пикирибиз окшош чыкты. Муну менен биз келечекке бекем пайдубал салдык дейт. Надо бороться и быть солидарным против таких зла, как экстремизм. Экстремизм, терроризм жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча өз ара аракеттенишүүнү активдештирүүгө өзгөчө көңүл бөлүүгө тийишпиз. Бул багытта байланыштарды жандантуу зарыл деп ойлойм. Түркмөн лидери туризм багытында дагы кызматташууга даяр экенин белгиледи. Ал Ысык көлгө 5 жылдыздуу мейманкана куруу сунушун киргизди. Ага жооп кылып ошол эле жерден кыргыз президенти Ысык көлдөгү өкмөттүн өкүлү Эмилбек Каптагаевга отель куруу үчүн жер тандоого көмөк көрсөтүү тапшырмасын берди. Можем уже где-то на 5 звездочных. 5 жылдыздуу мейманкана курууга мүмкүнчүлүк барбы? Ал жактан биздин силердин деги эле башкалардын дагы эс алуусуна ылайык келгендей. Курбанулла Мелеголевич, вот губернатор Иссык-Куля здесь. Да. И я дам с аппарата человека, они покажут Иссык-Куль. Кыргызстанга келген түркмөнстандык ишкерлер Ысык көлгө барып 5 жылдыздуу заманбап отелге керектүү жерди Чолпон Ата шаарынан ылайыктап кайтышканы да айтылууда. Эгер бул ишке ашса, Түркмөнстандан кыргыз жергесине келчү туристтердин агымы көбөйөт деген ишеним бар. Анткени ден соолукту чыңдоого багытталган отель жайыгышы дебей иштегенге ылайыкташат. Билим берүү, спорт, саламаттыкты сактоо, маданият тармагы боюнча да макулдашууларга жетишилди. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 15 документке кол коюлду. Анда эки өлкөнүн соода өнөр жай палаталарынын кызматташтыгы, айыл чарба жана башка тармактардагы алакалар камтылган. Мындан тышкары Алмазбек Атамбаев менен Гурбангулуу Бердимухамедов бирдиктүү билдирүүгө да кол коюшту. Түркмөн президенти мынчалык көп келишим буга чейин Кытай менен гана жетишилгенин белгиледи. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар түрдүү эл аралык уюмдардын алкагында да кызматташууну ийгиликтүү улантып, бири-бирин колдоого даяр экенин белгилешти. Наши государства. Тышкы саясий аренада биз бирдиктүү пикирдебиз. Региондо гана эмес, дүйнөдөгү стабилдүүлүктү жана коопсуздукту бекемдөө биздин негизги максатыбыз. Бул аракетти биз Бириккен Улуттар уюму, ЕККУ жана башка эл аралык уюмдардын колдоосунда ишке ашырып келүүдөбүз. Расмий жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин өлкө лидерлери Жеңиш аянтындагы өчпөс отко гүл чамбар коюшту. Президент Алмазбек Атамбаев жана Гурбангулуу Бердимухамедов тизилген ардактуу кароолдун жанынан монументке карай өтүп, Кыргызстан менен Түркмөнстандын мамлекеттик желектеринин түсүндөгү лента тагылган гүл чамбар коюшту. Буга Кыргызстан менен Түркмөнстандын өкмөт мүчөлөрү да катышты. Негизинен Түркмөн башынын Кыргызстанга жасаган сапары жемиштүү болду. Анткени эки тарапка тең пайдалуу болгон келишимдер түзүлүп, келечектеги кызматташуунун багыттары аныкталды. Эки президенттин ортосунда абдан мындай маанилүү маектер болуп өттү да. Эң негизгисин алсак, эми эки президенттин ортосунда мындай жакшы достук пайда болду. Бул эң негизги деп айтсак болот. Андан тышкары эки мамлекеттин ортосунда бир чоң долбоорлор пайда болуп жатат, өзүңөр билесиңер. Бул биринчисинен эки тараптын ортосундагы саясий жакындыгы. Бул эң маанилүү деп санасак болот. Ушунун артынан буюрса бир көп инвестициялык долбоорлор, андан тышкары стратегиялык бир жакшы долбоорлор кетет деп ойлоп отурабыз. Мынакей кече президентибиз тиешелүү иш планына кол койду.
ал иш план мынакей бир 3-4 айдын ичинде өзүнүн натыйжасын берет го деп биз ойлоп жатабыз. Ошентип Кыргызстан менен Түркмөнстандын тыгыз кызматташуусунун келечегинин пайдалуу түптөлдү. Гүлнара Касымбекова, Алтыхан Бабаев, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Биз көпчүлүк учурда бажы биримдиги деп атап жүргөн Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу мүчө болдук. Кече жакында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев аталган уюмга Кыргызстандын мүчө болушуна коңшу мамлекеттин макул экенин билдирген чечимге кол койду. Көптөгөн убакытты алган, ар кандай колдогону дагы, каршылыкты жараткандагы Евразеске кирүү эпопеясы ушинтип аяктады. Бул таасирдүү уюмга мүчө болуу менен эле бардыгы майкөл, сүткөл болуп калабы же алдыда дагы аткарчу иштер барбы? Ооба, мүчөлүккө болсо өттүк. Бирок аны толук кандуу пайдаланыш үчүн дагы далай токтоосуз аткарылчу иштер бар. Кыргызстандын бул уюмга мүчө мамлекеттердин базарына алып чыга турган продукциясы эң эле негизгиси бул айыл чарба багытында. Демек, аларды эл аралык стандартка жеткидей кылып даярдашыбыз керек. Алдыда боло турган кыйынчылыктарга карабастан бул уюмга мүчө болуу Кыргызстан үчүн саясий экономикалык жактан утуштуу болгондугу көпчүлүк үчүн белгилүү болуп калды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кошулушу боюнча келишимдерге жума башында кол койду. Тартип боюнча эң акыркы мамлекет документти ратификациялаган соң ал жөнүндө нота Евразия экономикалык комиссиясына жиберилет. Буга чейин документти Армения, Беларусь жана Орусия жактырган. Ситуация, когда этот документ едет из Астаны в Москву. ЕЭК Казакстандын чечимин дипломатиялык каналдар аркылуу алып, документти каттоого алар замат бажы көзөмөлдөрү жоюлат. Азыр документ Астанадан Москвага бара жатат десек болот. Документ катталары менен биз ЕЭПтин укуктук мүчөсү болобуз. Ошол убакыттан тарта Кыргызстанда уюм шарттары иштеп баштайт. Уюмга мүчө өлкөлөрдөн Кыргызстан Казакстан менен чектешкендиктен ушул мамлекет менен чек аралардын ачылып, бажы көзөмөлдөрүнүн алынып салынышы мааниге ээ. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Казак чек ара өткөрмө бекеттери буга чейин кандай иштесе, азыр дагы ошол эле тартипте иштеп жатат. Бажы кызматы өзүнө тиешелүү тартиптерди аткарып, бажы төлөмдөрүн алса, транспорттук көзөмөл унааларга көзөмөлүн жүргүзүп, Кыргызстандын ичине киргендерге убактылуу уруксат кагазын берүүдө. ЕЭК Казакстандын чечимин каттоого алар замат бажычылар өзүнүн ишин бул жерде токтотуп, жабдыктарынын баарын чек арачыларга өткөрүп беришет. Мындай текшерүүлөр эки тарапта тең бирдей. Чек арадан байма-бай өткөндөр, тоскоолдуктар эртерээк жоюлса дешет. Сейчас очень тяжело было утром проходить границу. Очень ждем, когда ее откроют. Вот, чтобы было полегче. Таможня сразу кирип калсак жеңилдиктер болот деп айтып атышат. Буюрса казак туугандар да келип берден өтүп атышат мурдагыдай эле. Казакстан бажы биримдигине Кыргызстандан мурда киргендиктен өз өлкөсүнө кирген өз жарандарына да бөтөндөргө да жүк алып кирүүдө чектөө киргизген. Мындан Кыргызстандан негизинен кийим-кечи алып кеткендер менен ишкерлер кыйналып келишет. Ошондуктан чек арадагы бажы көзөмөлүнүн алынып салынышын эки өлкөнүн жарандары бирдей күтүп жатышат. Элге кайрылып кетет элем, ошо туура түшүнүп, ошо Евразиялык экономикалык комиссиядан эле калды азыр ошо. Кат түшөөрү менен биз сразу кетебиз деп ошону туура түшүнүңүздөр да ошо. Буюрса мына айтылгандай 3-4 күн калды эми ошо. Чыдап туруңуздар, ушунча абдан иш жүргүзүлдү. Жеңилдиктердин иштеп башташын бажычылар да күтүп жатышат. Бажы кызматы керектүү жабдыктарын Евразия экономикалык биримдигине кирбеген Кыргызстанга чектеш өлкөлөрдүн бажы өткөрмө бекеттерине орнотконго жетишишти. Себеби ал өлкөлөрдөн биримдиктин аймагына кирген продукцияларына карата башка бажы төлөмү киргизилет. Бажы кызматы буга чейин отурган имарат менен радиациялык нурду аныктаган аппарат жана унааларды текшерүүчү жабдыктар чек арачыларга калтырылат. Аны иштетүү үчүн чек ара кызматынын адистери атайын окуудан өтүшкөн. Штаттык режимде иш жүргүзүлүп атат. Анан мен айткандай келишим күчүнө кирген күндөн тартып эки мамлекеттен чогуу бажы контролун чечебиз. Документ каттоого алынган маалдан тарта чек ара өткөрмө бекетинен бажы жана транспорттук көзөмөл кызматтары алынат. Бажы төлөмдөрү уюм ичиндеги чек араларда болбойт. Жүк ташыган ишкерлер дагы эч кандай төлөм төлөбөйт. Бирок чек ара кызматы өз милдеттерин аткарып, өлкөгө кирип чыккандарды мурдагыдай эле каттоого алып текшерет. Коопсуздук үчүн кайсыл бир деңгээлде чек арачылардын жумушу көбөйөт. Биз бир гана бул жерден Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүүгө бөгөт коюлган каражаттарды киргизбөө үчүн гана автоунаа каражаттарын текшерүү иштерин жүргүзөбүз. Ошондой эле ар бир жарандын өзөттөрүн текшерип өткөрөбүз. Кыргыз-казак чек арасындагы транспорттук көзөмөлдү алып салуу үчүн унаа жана байланыш министрлигинин кызматкерлери да даяр турушат. Министрдин орун басары Эрнис Мамыркановдун айтуусунда көзөмөл алынаары менен
жүк жана жүргүнчү ташыган унаалар уюмга мүчө болуп кирген 5 мамлекеттин ичинде эч кандай уруксаат кагазы жок эле тоскоолдуксуз жүрүп баштайт. Ал эми биримдиктин сыртындагы чек араларда көзөмөл күчөйт. Азыркы күндө биз 6 пункт пропускной пунктка транспортный контролду уюштурдук. Алар даярдык менен күтүп отурушат, уже дежурстводу башташкан негизи. А бирок мына ушул келишимдин нотасын ээк алган күндөн баштап биз мына Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы транспортный контролду алышыбыз керек болот. Биз ошол кызматкерлерди баягы тышкы чек аранын контрольный пункттарына өткөрөбүз. ЭАЭПке кошулганда деле жөн жай же жеке жумуштары менен Казакстанга баргандарга тартип мурдагы бойдон турат. Коңшу өлкөгө барган кыргызстандыктар 5 күн ичинде каттоого алынышы кажет. Бирок жеңилдиктер боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Келишимдин шарттарына ылайык эми биримдиктин аймагында товар, капитал, эмгек күчү жана кызмат көрсөтүү эркин болот. Уюмга мүчө 5 мамлекет ичине барган максатын миграциялык баракчага иштөө деп толтургандар 1 ай ичинде каттоого турушу кажет. Башка эч кандай тоскоолдуктарсыз, сынаксыз эле иш берүүчү менен эмгек келишимин түзүп алып, мыйзамдуу жумушка орношууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал эми социалдык, медициналык камсыздандыруу маселелери да толук чечилди деп айтууга болот. Биздин жарандар түздөн-түз жумушка барып орношууга мүмкүнчүлүк ачылды. Жумушка кирип атканда ошол кандай жергиликтүү жумушчу жаран жумушка алынса, так эле ошондой эреже менен биздин дагы жарандар Казакстанда, Россияда жана башка 2 мамлекетте, Белоруссия менен Арменияда жумушка киргенге мүмкүнчүлүк бар. Жумушка киргенден кийин социалдык төлөмдөрдүн баары тең төлөнөт, ошол жергиликтүү жаран менен кошо. Социалдык төлөмдөр төлөнгөндөн кийин ошол трудовой стаж дагы эсептелет. Эгерде кандай бир ооруп калса, ошол жергиликтүү жарандар социалдык пакетке кандай ээ болуп, больницаларда кандай дарыланса, так эле ошол эреже менен дарыланса да мүмкүнчүлүк түзүлүп берген. Мигранттар эң көп эмгектенген Орусия менен өзүнчө келишимдин негизинде дагы бир топ ийгиликтерге жетишилди. Уруксаат документтерин алуунун кыйындыгынан административдик тартип бузган 250 миңден ашык кыргызстандык федералдык миграция кызматынын кара тизмесинен чыгарыла турган болду. Ушул күндөрү 50 миңден ашык мигрант кайрадан Орусияга кирүү укугуна ээ болсо, 1 июлдан 1 ноябрга чейин 190 миң кыргызстандык федерациянын аймагынан чыгып, кайра кирүүсүнө мыйзамдык мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүнкү күнү 13 миң адамдан ашык чек арадан чыгып кайра киришти. Негизинен Россиядан барып келүү, чыгып кайра кирүү процесси башталды. Бир топ адамдар кирип чыгып атат. Эми бул биз дагы суранып атабыз, диаспоралар менен дагы сүйлөшкөндө, дүңүнөн баары тең бир күндө чыкпай, ошол маал менен 31 октябрга чейин убакыт бар. Маал менен ар бир адам чыгып, ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп, мыйзамдуу жүрүүгө жол түзүлгөн, ошону колдонуш керек. Товар айлантуу жөнгө салынып, 180 миллиондук базар ачылат. ЭАЭП өлкө экономикасынын өнүгүүсү үчүн чоң мүмкүнчүлүк болорун эксперттер айтып келишүүдө. 5 август Кыргызстандын мамлекет катары тарыхында бир чоң окуя болуп эсептеш керек келечекте. Себеби мына биз бүгүн мүмкүнчүлүк алып атабыз. Жалаң эле жанагындай өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү, коопсуздукту сактаадан мурун биз мына экономикабызды өнүктүрүүгө абдан чоң жол ачылып атат да. Айыл чарба тармагы өнүгүп, орто бизнесте көтөрүлөт. Буга чейин курулган ири мунай заводдору ишке кирип, жаңы завод-фабрикалар ачылышы күтүлүүдө. Экономисттердин божомолунда Кытайдан чийки заттар алынып келип, Кыргызстанда жасалып сатылат. Ошол эле казак, орус ишкерлери да кайра иштетүүчү ишканаларды биздин өлкөдө ачышы толук мүмкүн. Ошол эле Казакстанга, Россияга, Беларускага салыштырмалуу бизде мындай арзаныраак электр энергиябыз, арзаныраак либералдуу экономикабыз. Андан тышкары биздин жарандар мындайча айтканда алардын акчасына эмес, мындай арзаныраак акчага иштеп бериши мүмкүн да. Эксперттер оптимисттик маанайды күтүп жатканы менен экономика министри Олег Панкратов бардык өндүрүлгөн продукция ЭАЭП нормаларына дал келиши керек дейт. Жесткие требования по безопасности. Кыргызстандын ЭАЭПке кошулуусу айыл чарба продукцияларын Казакстан менен Орусияга экспорттоого кенен мүмкүнчүлүк берет. Бирок биздин товарлар ЭАЭП нормаларына дал келиши кажет. Талап аябай катуу болот. Казакстан менен товар өткөрүү эркиндиги ишке ашканда Кыргызстан Казакстандан күйүүчү майды арзан баада алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Адистердин айтуусунда мунайды өз керектөөсүнөн 3 эсе көп өндүргөн коңшулардын бензини келсе, өлкөдө 25%га чейин күйүүчү май арзандашы күтүлөт. Казакстандагы тыюу Кыргызстанга күйүүчү мөлөчү май өтпөш керектен тыюу алынат толугу менен. Мына бүгүнкү күнү биз Казакстандын мына 5-6 заводу бар. Ошол жерден барып сүйлөшүп, Казакстандан алып келип иштетип, заводдор сата
баштаса, ошондо мен ойлойм бир 20%га чейин күйүүчү чөмөлөшмөй Кыргызстанда арзандашы мүмкүн да. Экономиканын өнүгүүсүнө негиз болот деген ИАЭП мамлекеттин инфраструктурасынын да жакшырышына салым кошоорун талдоочулар белгилейт. Ишкерлер туристтердин өлкөгө келиши тейлөө тармагында көтөрөт. Чек араларда тоскоолдуктардын жоюлушу ысык көлдө эс алуучулардын санын өстүрөрү шексиз. ЕК Казакстандын чечимин жаңырган жумада каттоого алары, ал эми чек араларды ачуу расмиси бийлик башчыларынын катышуусунда болоорун өкмөттөн билдиришти. Бурулай Сурманкулова, Элдияр Асанбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. СССР деген алып держава кыйрагандан кийин анын ордунда пайда болгон эгемен мамлекеттерге оң дагы терс дагы жагы бар бир топ мурастар калган. Кыргызстан үчүн ошондой терс көрүнүштөр коңшу мамлекеттер менен чек арабыздын такталбай калганы болууда. 20 жылдан ашуун убакыттан бери мындай карама-каршылыктар кээде ар кандай деңгээлдеги кагылышууларга чейин өсүп жетүүдө. Мына ошондой жагымсыз окуялардын бири жакында эле Кыргызстан-Тажикстан чек арасында катталды. Көнүмүш болуп калгансыган бири-бирине болгон карама-каршылыктар эки элдин ортосунда от жандырганга чейин алып келиши толук ыктымал. Саясий аналитиктер болсо, чек ара маселесинде компромисске келүү жолу менен тактап, мамлекет башчылары мыйзам жүзүндө бекиткенде гана мындай талаштарга чекит коюуга мүмкүн дешет. Баткен району түндүк батышынан Тажикстандын Исфара району менен чектешет. Айрыкча татаал, чек арасы аныкталбаган аймак катары Самаркандек, Үчтөбө, Көкташ, ал эми Исфара району Чорку, Саманьон айылдары эсептелет. Бул айылдар географиялык жактан бири-бирине өтө жакын, шахмат түрүндө жайланышып калган. Чыр-чатактын баары ошол айылдарда жол, суу ресурстарын бөлүшө албагандыктан келип чыгат. Августта болуп өткөн эки элдин ортосундагы жаңжалдын башы 2 ай мурда башталган. Көкташ айылынын мүрзөсүнө өткөн жолду тажик тарап дубал менен тосуп салган. Ага нааразы болгон Көкташ айылынын тургундары аймактагы тажик айылына кетчү сугат сууну тосот. Эки тараптан нааразылык күчөп, жергиликтүү тургундар чектеш аймактарга чогула баштайт. Айыл башчылардын сүйлөшүүсүнөн майнап чыкпай, бири-бирине кыжырданган топтор таш менен уруша баштайт. Турак үйлөргө бастырып кирип, эшик терезелерди, унааларды талкалашат. Айнектер сындырып, үйдө не болсо көтөрүп чыгып кеткен. Айтты өрктөр бар, өрктөрдү кече 3 күнү майта турган өрктөр көтөрүп кеткен, тоголоо өрктөрдү. Анан кече болгону келип полный эшиктерди жулуп, гараждарды бузуп, мана үйдү көрдүңөр, үйдү, айнектерди, терезелерди, эшик жок. Көкташ айылынын тургуну Зайырбек Назымовдун үйүнө 2 ирет кирип, короодо турган унаасын кошуна Саманьон айылынын тургундары таш менен талкалап кетишкен. Өзү жаалданып келген көпчүлүк элден аран качып кутулган. Келишпестик учурунда таш тийип жабыркагандар дароо ооруканага жеткирилген. Жаңжал башталаарын билген Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова тажик айылдарынын жамаат башчылары менен сүйлөшкөнүн айтат. Бирок жыйынтык болгон эмес. Чечебиз деди, ишвала чечилбеди. Тажикстандын селсебиттери, райыстары уккан жок биздикилерди. Сүйлөшүү жолу болуп атты, бирок олар ону чечпеди тажиктер. Шону менен уюшкандык болду да бул. Бул жамаатынын өзүнүн иши болуп атат. Сууду шылтак кылып, күнүгө тополоң чыгарып атты, күнүгө эл топтолуп атты, күнүгө элди кайтарып аттык. Шунтип өтө кыйналып кеттик биз дагы. Жаңжалды облус аймагындагы бардык күч кызматтары өз убагында токтотуп калышты. Эки элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, аларды таркатышты. Бирок ошол учурда жаңжалдын башаты болгон жол, суу маселеси али чечилбей калды. Бирок жаңжал учурунда жабыркагандарга жардам бериле баштады. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин Баткен райондук шаардык бөлүмү тарабынан Көкташ айылындагы жаштар жумушка тартылууда. Алар талкаланган чатырларды, үйлөрдүн эшик терезелерин оңдоого жардам беришет. Келишпестик учурунда талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүүгө салым кошуп жаткан үчүн мурда жумушсуз жүргөн 25 айыл тургунуна ар бирине 1000 сомдон төлөнөт. Бирок талкаланган унаа, турак жайлардын чыгымын ким ордуна коеру азырынча айтыла элек. Биз азыр келгенде бир 7 үй бар экен, ошонун ичинен ошол 7 үйгө бөлүштүрсөк 25 адамга туура келди. Азыр биз келгенибизге 1-2 саат болуп калды. 8 адамды каттоодон өткөрдүк. Бүгүн кечке чейин иштейбиз. Кудай буйруса 25 адамга ошо отуруп кетебиз. Биздин жардамыбыз эми аз болсо дагы, 1000 сомдон акча болсо дагы ошол жергиликтүү атуулдар, коңшу-колоң келип туруп жардам берсе, бул кишиге моралдык жактан кичине болсо да жардам болот деген ойдобуз. Чек арадагы жаңжалды жөнгө салуу жана иликтөө боюнча Кыргыз өкмөтү тарабынан атайын жумуш тобу түзүлүп, жеринде иш алып барды. Тажик тараптан түзүлгөн жумуш тобу менен биргеликте келишпестик болгон аймакты тыкыр карап чыгып, анын жыйынтыгын
баштыгында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Өз убагында кыргыз тарап эки жак бирдей аракеттенип, жолду ачып, соону берүү сунушун айтты. Бул сунуш биз тарабынан киргизилген, Кыргызстан тарабынан киргизилген. Кечээ мен Тажикстан өкмөтүнүн вице-премьер-министри Азим Ибрагим мырза менен дагы бир жолу сүйлөштүм. Алар дагы өздөрүнүн жумуштугуна атайын ыйгарым укуктарды берип, ушундай маселе чечүүгө, ошонун негизинде ушул сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Эми бул участок ошол такталуу элек участок. Бүгүнкү күндө макулдашылбаган участок болгонуна байланыштуу ушундай маселе болуп атат. Бирок ошол жерден чек ара тилкеси кандай өтүү боюнча биз былтыркы жылы Тажикстан тарапка өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Көк Таш айылынын тургундары көп жылдан бери уланып келген келишпестикти жөнгө салуунун ыңгайлуу жолун айтышууда. Алардын айтымында эки тарапта калган кыргыз-тажик жерлерин алмаштыруу керек. Эгерде бул кырдаалды эки тараптын расмий бийлиги ар тараптуу терең талдап, эки элдин оюн угуп, чечим кабыл алса, келечекте мындай окуялар кайталанбайт дешет. Бир жакта кылып чечип берсе дегенбиз. Асты деген жерибизде бизде аңкылапта калган үйлөр, жайлар, жерлерибиз бар. Ошолорду тажик туугандарды көчүрүп, ал жерде алмаштырып берсе, бизге бийлик колдоп, ошону колдоп алмаштырып берсе бизге өтө жакшы болот. Себеби бул мындай болуп чечилбесе, бул болуп жаткан окуялар кайталанышы күтүлүүдө. Себеби аралаш бир көчөдөн баары тажик да басат, кыргыз да басат. Кыргыз көп болсо тажикке тийиш кылат, тажик көп болсо кыргызга тийиш кылат. Бул тынчыбайт. Ошону бийликке кайрылып, бийликтегилер колдоп ошону чечип берсе деген үмүттөбүз. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев жеринде чек арадагы кырдаал, аймакта күч кызматтарын иш алып баруусу жана коомдук саясий абал менен таанышты. Ошондой эле Баткен облусундагы күч кызмат жетекчилери менен жабык жыйын өткөрдү. Мында да Көк Таш айылынын тургундарынын жерлерди алмаштыруу боюнча сунуш айтылды. Бул маселе боюнча биз бул жерде мына чек ара маселелер боюнча биздин атайын өкүлүбүз Искандаров мырза да келген, эки мурда. Эл менен да, жергиликтүү бийлик менен да сүйлөштүк. Булар алдын ала Тажикстан тарап менен да сүйлөшүлдү. Келечекте бир алмашат турган жерлер бар экен. Эки тараптын макул болуп турат. Мен бүгүн тапшырма бердим жергиликтүү бийлик органдарына, анан биздин жанагы делимитация, демаркация группасынын алдында жүргөн эксперттер тобуна тез арада, чукул арада тиешелүү документтерди топтоп өкмөттүк комиссиянын кароосуна алып чыгуу боюнча бул ишти ишке ашырабыз. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Саманьон айылынын эли Көк Таш элинин Мүрзөгө бара турган жолун ачып берди. Ал эми кыргыз тарап тажик айылдарына суу ачышты. Бул маселени жаңжалсыз эле чечип койсо болоорун айтышкан. Бирок жергиликтүү жашоочулардын айтымында негизги маселе жерди алмаштыруу болууда. Муну эки тарап тең салмактап, калыс чечип, келечектеги араздашууларга чекит коюшу керек дешет. Медер Ниязалиев, Урсбек Мазайыт уулу, Коомдук биринчи канал, Баткен. Биздин өлкө көпчүлүк маселеде эл аралык стандартка жооп берүү аракетин жасоодо, ошолордун бири биометрикалык негизде алынуучу паспорттор. Өткөн жылдан баштап Кыргызстандын калкынын көпчүлүгүн биометрикалык каттоодон өткөрүү боюнча активдүү аракеттер башталган. Биометрикалык каттоо көпчүлүк маселеде өлкөнүн калкы үчүн пайда гана алып келери анык болуп турат. Башкасын айтпаганда дагы кылмыштуулук менен күрөшүүдө мунун абдан артыкчылыктуу жактары бар экени башка өлкөлөрдүн тажрыйбасынан улам белгилүү. Андан тышкары жакын арада эл аралык каттамдар башка өлкөлөргө барып келүү жалаң гана биометрикалык маалыматтардын негизинде даярдалган документтер аркылуу жүрүп калары айтылып жатат. Эң негизгиси жакында өтө турган парламенттик шайлоо мына ошол биометрикалык маалыматтардын негизинде өтөт. Мунун өзү шайлоонун ар кандай бурмалоолордон арылтууга шарт түзөт деген пикирлер бар. Парламенттик шайлоого 2 гана ай калды. Учурда шайлоо өнөктүгүн кынтыксыз өткөрүүгө мамлекет тарабынан камылгалар кызуу жүрүп жатат. Көрүлүп жаткан аракеттердин баары таза, ачык шайлоону өткөрүү менен эл ишеничин актоого багытталат. Өтүп бараткан жумада Жапон өкмөтү грант түрүндө Кыргызстанга шайлоону ачык өткөрүүгө колдоо катары заманбап электрондук жабдууларды тапшырды. 3000 даана ноутбук, ушундай эле өлчөмдө манжалардын изинин көчүрмөсүн алуучу сканер, сервердик жана желе жабдуулар, термопринтер менен үзгүлтүксүз энергия булагы жана 2500 дуал касма мониторлор. Бул заманбап электрондук техникалар $6 миллион чукул каражатка же 740 миллион жапон иенине бааланды. Техникалар ар бир шайлоо тилкесин орнотулат. Бул жабдуулардын жардамы менен күздөгү парламенттик шайлоо мурдагылардан бир топ айырмалуу өтөт. Бирок ага чейин биометрикалык маалыматтар аркылуу добуш берүү сыноо иретинде республиканын бардык шайлоо аймактарында болуп өттү. Жергиликтүү тургундарды манжа тактар аркылуу аныктап, техникалык аппараттан тестирлөө жүрдү. Мунун бардыгы тең ачык шайлоо өткөзгөнгө, эч кандай каруселди болбогонго,
2-ден 3 бюллетенге таштаганга мүмкүн болбой турган системаны элге да көрсөтүп атабыз. Муну эл да өзү да көрүп атат, элдин өзү да ынанып атат. Бул айрым участкаларда өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2 жолу өтүп да көрүштү. Экинчи жолкусунда кызыл лампочка күйүп өткөзбөй атат. 2 жол өткөнгө болбойт. Таза шайлоонун кепилдиги болгон бул ыкманы көпчүлүк кезек күткөнүнө да кайыл болуп, өз көзү менен сынап көрдү. Тесттен өттүм, мурда биометриялык маалымат тапшырдым эле, бу жерде бар экен. Азыр шайлоого сөзсүз катышам. Ойлойм, ар бир жарандын милдети деп бул Кыргызстан шагындайын. Демек биз колдошубуз керек. Маалыматтарга ылайык каттоодон өтүп, бирок компьютерден өздүгү такталбагандар Бишкек шаарында көп болуп жатат. Маселен, бул жерден техника 30га чукул адамды артка кайрыды. Башкача айтканда, алардын биометрикалык маалыматы компьютерде сакталган эмес болуп чыкты. Адистердин растоосунда алар негизинен туруктуу жайы башка аймакта катталгандар болду. Региондордо болсо, мурда тапшырылган тизме менен калктын 95-96% дал келүүдө. Өзүбүздүн такталган маалыматыбыз боюнча бүгүнкү күндө биометрикалык тапшырган адамдардын жалпы саны мына шаарыбыз боюнча 90%тен бүгүн ашып отурабыз. Туруктуу жайы башка жакта катталгандар үчүн Бишкек шаарында кошумча 40 шайлоо комиссиясы ачылат. Алар шайлоого 15 күн калганга чейин убактылуу жашаган аймагындагы тиешелүү өкүлдөргө алдын ала арыз жазып, добуш бере алат. Иштеп жаткан бүт иш-чаралар биздин Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү кеңешинин чечимине ылайык алып бараткан иштер. Жаңы шайлоо модели дайындалган. Ал моделдин негизинде бул биринчиден шайлоочулар тизмеси биздин жана калктын бирдиктүү маалымат базасынын негизинде түзүлөт. Жана шайлоочулар идентификация процесси бул жанагы жеке жана биометрикалык маалыматтын негизинде атайын техникалык жабдууну колдонуунун негизинде жүрөт. Бул эки функция биздин мамлекеттик каттоо кызматына дайындалган. Жапондор берген аппаратта атайын мониторлор бар, андан шайлоочулардын ким экендигин так даана көрүүгө болот. Бул дагы таза шайлоонун кепилдиги катары колдонулуп жаткан ыкмалардын бири. Буга кошумча шайлоодо автоматтык түрдө эсептөөчү урналар колдонулат. Урнадан кийин дагы кол менен санайт ушул бюллетендерди. Башка, депутаттар, анан дагы партиялар айтты, кандай санайт, урналар кандай, программный обеспечениясы кандай экен биз билбейбиз. Ошондуктан ошондой дагы бир чара көрсөтүлсүн деп, анан ошол чараны колдонгондо билебиз да, урна туура санадыбы же туура эмес санадыбы. Талдоочулар билдиргендей, тесттик режим жарандын жеке маалыматынын коопсуздугуна зыянын тийгизбейт. Алардын растоосунда тажрыйбаны башка үлкөн өлкөлөр колдонуп эле жүрөт. Анын экинчи этабы 15 августтан кийин башталат. Эми биометрикалык чогултуу негизи биз баары ушакка келмекпиз негизи. Мына дүйнө практикада өнүккөн мамлекеттерде, Азияда, Европада, Америкада биометрикалык бар негизи паспорт боюнча. Бул негизи эч мында фальшивка боло албайт негизичи. Ошон үчүн биз кандай болсо биз ошого келмекпиз негизичи. Ошон үчүн мен оюмча мына биз ушу Орто Азиянын боюнча, мамлекеттердин боюнча биз биринчи ушу биометриканы жүргүзүп атабыз. Анан саясий дагы момент дагы бар. Билесиңер, канча президенттик, парламенттик шайлоо өтүп аткан аябай кир болчу негизи өзүнчө мындай кара технологиялар болчу, карусель жана бюллетендерди канча пачка менен таштоо. Андага негизи токтойт, буган бар токтойт. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө республика боюнча 2 миллион 700 миң жаран биометрикалык каттоодон өттү. Маалыматты чогултуу дагы да уланып жатат. Муну менен таза шайлоонун өтүшү камсыздалат жана бардык нерсе мыйзам чегинде болот. Ал эми биометрикалык маалыматын тапшырбаган жаран шайлоого да катыша албайт. Адистер ырастагандай, эң негизгиси бул ишти бир гана шайлоонун алдында аткаруу керек экен деп түшүнбөө керек. Биометрикалык маалыматты тапшыруу менен кандайдыр бир документ алууга же бир башка ишти бүтүрүүдө чоң жеңилдик болот. Альбина Сулайманова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1-канал, Жума кайрык. Борбор калабыздын кайсы гана тарабын карабаңыз, арганда функциядагы, арганда архитектуралык чечилиштеги курулуштардын жүрүп жатканына күбө болосуз. Бул дагы жакшы нерсе, анткени курулуш тынчтыктын жана өнүгүүнүн белгиси деп аталат. Ошол эле курулуш эл аралык экономикалык акыбалга дагы көз каранды экендиги талашсыз. Батыштын санкцияларынан кийинки Россиядагы абал кандайдыр бир деңгээлде буга дагы таасирин тийгизди. Ошондон улам биздин курулуш убактылуу болсо дагы жеңилдиктер берилип, бул тармакты өнүктүрүп кетүүнүн шарттары жакшылап каралышы керектигин белгилешүүдө. Бирок ошондой оош кыйышына карабай, жанданып, керек болсо өнүгүп кетүү потенциалы абдан чоң тармак. Ушул курулуш экендиги дагы белгилүү. Жакында өткөн курулушчулар күнүндө дагы ушул сыяктуу маселелер айтылып, мүмкүнчүлүктөр талкууланган. Бурулай Пусурман Колуанын материалы.
Буга чейин Бишкек жайылып эле бара жатат деп айтылып келсе, бүгүнкү жүрүп жаткан курулуштар Борбор калаанын бийикке карай өсүп баратканын көрсөтөт. Азыр дээрлик ар бир көчөдө жаңы үйлөр салынып, кулпуруп баштады десе болчудай. Анткени көп кабаттуу турак жайлардын өзгөчө архитектурасы, түрдүү түскө боелгону көргөн көздү кубантат. Кардардын табитине жараша акчалуулар үчүн 150 чарчы метрден жогору батирлер курулса, каражаты саналуулар үчүн эконом класстагы үйлөр сунушталууда. Темирди кесип арматураны катырганга даярдап жаткан Айтназар Парпиев анын бул жумушту жасап жатканына 1,5 ай болду. Жөнөкөй бирок пайдалуу эмгегим менен көп кабаттуу үйдүн курулушуна салым кошуп жатканыма сыймыктанам дейт ал. Мен бул жерде бул бүткүнчө иштебейм да. Бир ай 2 ай иштейм, анан бүткөндөн кийин өзүм ойлоп койдум, кийин ушул бүткөнчө келип 1-2 жылдан кийин келип, ушул өзүм мен ушул үйгө жана иштегенде катышкан элем деп сыймыктанам. Азыр мен 18 жаштамын. Уста болгон жакшы дейм, кол өнчүлүктө бул элем талант да. Мен азыр көп кабаттуу имараттын 2 этажында турам. Бул жерде жаңы эле бетондоо иштери аяктады. Курулушчулардын айтуусунда каржылоо үзгүлтүксүз болсо 10 этаждуу үйдү 1 жылда салып бүтсө болот. 3 кабатта болсо усталар Айтназар кескен темир менен арматураны бекитүүдө. Арматура байлап, мындан кийин бетон куябыз. Мынакей көрүп атасыздар. Бул жерлерде ошо бизге окшогон карындаш эмелерибиз жашайт. Ошон үчүн биз өтө мына бекем кылып, адам жашай турган кылып салып атабыз. Бул үй беле болсо турак жайын кеңейтүү үчүн жаңы үй сатып алууга келишим түздү. Бирок турак жайдын курулушу бүтө элек. Акчасын турак жай бүткөнгө чейин бөлүп төлөө, жаңы үйлөрдүн кенендиги жана ичин каалагандай жасап алуу бизге ыңгайлуу дешет. Нам разбивают график наш. Жайгашкан жери үйдүн баасы негизгиси болду. Чарчы метрин $800 эсептешти. 30% азыр төлөсөк, калганын 15 айга бөлүп төлөйбүз. Бул үйдү кайрадан пландаштырса болот экен. Конок үйүнөн 2 уктоочу бөлмө жасайлы деп жатабыз. Это как бы позволяет нашему бюджету. Үй бүлө мүчөлөрү турак жай белгиленген мөөнөтүндө аяктап, жаңы үйгө көчүп киребиз деп үмүт кылышууда. Курулуш ишкананын жетекчиси Чолпонбек Акматов 1 жыл мурда баштаган үйлөрдү куруу менен алек. Азыркы күндө 6 үйдө курулуш жүрүүдө. Бирок аймактагы кризистен улам кардарлар төлөмдөрдү төлөөнү кечиктирүүдө. Ишкер бул башкы маселе эмес. Негизгиси жаңы курулушка уруксаат берилбей жатканы ишти улап кетүүгө чоң тоскоолдук дейт. Бүгүнкү күндө баягы өзүбүздүн ички резервтерибизди колдонуп атабыз. Анча-мынча кредиттер жардам берип атат. Көп клиенттерибиз ипотекага чекесинен бүтүп аткан үйлөрдөн ипотека которуп берип атабыз. Баягы токтогонго аракет жасап атабыз да. Ошо башталган үйлөрдү аягына чыгарып, рынокто оживление болгучакты күтүп турабыз. Статистикалык маалыматтар көрсөткөндөй, Кыргызстанда 2014-жылы курулуш тармагы 20%га чейин өскөн. Бүгүнкү күндө Бишкекте 100дөн ашык көп кабаттуу объект курулууда. Белгилеп кетүүчү жагдай 2 жыл мурда салынып жаткан курулуштун көлөмү азыркыдан 2 эсеге көп болгон. Курулушчулар тармак 1 жылдан бери жайлап калганын айтышууда. Тармакта жумуштун солгундашын жана анын келечегин курулушчулар менен журналисттер талкуулады. Ишкерлердин айтуусунда курулушка аймактык экономикалык кризис таасир тийип, ошол эле маалда уруксат документтерин алуунун татаалдыгы дагы тармакты артка тартууда. ПДП деп коет, проект детальной планировки, ошол документтер аягына чыга элек, ошого байланыштуу биздин жер кодексинде жана жилищный кодексинде ушуга байланыштуу нерселер бар уруксат берүүгө. Ошондуктан бул көйгөйлөрдү чечиш керек деп ойлойбуз. Былтыр октябрь айында башкы прокуратуранын шаардын деталдуу пландоо долбоору иштелип чыкканга чейин жаңы курулуш баштоого мораторий киргизүүсү да абалды туңгуюкка алып келди. 2017-жылы генплан бүтөт, только центральный часть шаардын. Мен ойлойм бул бир 2020-жылдан ашып кетет го депчи. Бир 5 жыл генплан бүтпөсө биз анда бул жерден курулуштун баарын токтотуп, биз башка мамлекеттерге барып иштейбизби же коңшу Алматыга барып салсак да бизге жеңил болот эле да. Башкы прокуратуранын мораторий киргизүү себеби мыйзамсыз курулуштардын көбөйүп кеткени жана шаардын деталдуу пландоо долбоорунун эмгиче жоктугунан улам болгон. Деталдуу пландоо шаардын башкы планы үчүн эң зарыл. Бүгүнкү күндө анын үстүнөн иш жүрүүдө. Бирок аны аяктоо 2-3 жылды талап кылат жана сарпталуучу каражатта көлөмдүү болгондуктан шаардык архитектура абалдан чыгуунун башка жолун сунуштоодо. Мисалы үчүн проект застройкаларды көрүп атабыз да, ошо бир жолунчу. Андан сырткары дагы биз баягы вактылуу нормативдик документтерди иштеп чыгып, ошолорду убактылуу пайдаланып турсак,
БДП аягына чейин чыккан чакпы деп ошондой бир жолдорду көрүп атабыз да. Көп жылдан бери чечилбей келген проблемадан миллиардтаган базар жапа чекпеши керектигин адистер белгилешет. Анткени курулуш тармагы экономиканын кыймылдаткычы катары бааланып келет. Ал токтосо кесепети оор болорун эскерткен эксперттер маселени чечүүдө өкмөт, банк сектору менен биргеликте антикризистик программа кабыл алуусу зарыл дешет. Акча жоктук көйгөй чоңураак 70-80% ошол таасир этип атат курулуштун токтотконуна. Бул жерде мамлекет ошолго бир жок дегенде документальный жагын жардам берсе, мындай акчасы барларда убагында бүтүрүп дагы бир чоң жардам болмок. Эксперттер болсо жаңы эле өнүгүү жолуна түшкөн тармактагы мындай абал жемкорлукту күчөтүшү мүмкүн деп чочулашууда. Ачык айтканда биздин азыркы турак жайдын баасын дегенде өздүк баасын карай турган болсок, көпчүлүк көлөмү бул жердин баасынан турат да, туурабы? Жердин баасы канчалык кымбат болсо, ошончолук бул дагы үйдөгү турак жай кымбат болот. Жердин баасын таасир этет. Албетте, экинчи бул баягы айтып кеткендей эле процедуралар, ошол эле уруксат алуу процедурасы, мисалы үчүн бир 9 кабаттуу 2 подъездүү үйдү куруш үчүн 3000-4000 квадраттык үй да болгону. Ошого кээде 6 айдан 9 айга чейин убакыт кетип калат атпайбы? 6 айдан 9 айга чейин штат кармаш керек. 6 айдан 9 айга чейин жаданча жумушчуларды орун менен камсыздаш керек да. Орусиядагы кризис мигранттардан келүүчү каражаттын азайышы, Америка акчасынын кымбаттоосу да мөөнөтүн узартып сатып алынган батирлердин төлөмдөрүн убагында төлөөдө кыйынчылык жаратып, курулуп жаткан үйдүн аякташын кечеңдетүүдө. Ошондон улам ишкерлер мамлекет курулушка көңүл буруп, элди жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылууга колдоо көрсөтүшсө дешет. Азыр чоң бир мүмкүнчүлүк пайда болуп атат, жана кыргызско-российский инвестиционный фонд. Бул акчанын бир кичинекей бир частьын, бир мисалы бир 50 миллион болобу же 100 миллион болобу, ошону чыгарып туруп бир государственный ипотечный агентство кылып, анын үстүнө дагы бир 100 миллионго дагы карызга акча алып туруп, анан биздин жарандарга берип баштаса, анда бул чечилиш мүмкүнчүлүгү пайда болуп атат да. ЭАЭП шарттары тармакка кандай таасир берери азырынча белгисиз. Анткени менен эмитен эле айрым курулуш материалдары арзандаганы байкалууда. Бирок бул турак жайдын баасын арзандатары белгисиз. Ишкерлердин белгилөөсүндө көп акча жана убакыт курулушка уруксаат алууга кетет. Бурулай Сурманкулова, Алмаз Нурманбетов, Бекназар Шерманбетов, Коомдук биринчи канал, Жума кайрык. Апта ичиндеги коомчулуктун көңүлүн бурган башка окуялардын тизмегин камтыган дайжестке кезек берсек, сөз Альбина Сулаймановада. Дүйшөмбү 3 август президент куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Асанбек Алымкожоевди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчыга өлкөнүн куралдуу күчтөрүн реформалоо жана аскердик даярдыгы тууралуу маалымат берилди. Паракорлукка шектелип кармалган Жогорку кеңештин депутаты Хажимурат Коркмазовду Бишкек шаардык соту үй камагына чыгарды. Шейшембе 4 август. Бишкек шаардык прокуратурасы Жогорку кеңештин депутаты Хажимурат Коркмазовдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча шаардык соттун 3 августта кабыл алган чечимине каршы доо арыз менен Жогорку сотко кайрылды. Бишкекте алгачкы ирет Кыргыз-Түркмөн ишкерлер форуму болду. Жаш ишкерлер бизнес ассоциациясы журналисттер менен курулуштун абалы, келечеги жана көйгөйлөрүн талкуулады. Шаршембе 5 август. Кыргызстанга Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов мамлекеттик сапары менен келди. Кыргызстан менен Түркмөнстандын мамлекет башчылары аларча мамлекеттик резиденциясында тар чөйрөдө жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө соода-экономикалык, газ транспорттук жана маданий гуманитардык тармактагы Кыргыз-Түркмөн кызматташуусу талкууланды. Кыргызстан быйылкы жылык сапар үчүн 3685 квотага ээ болду. Зыяратчылар Меккеге август айынын аягында кетет. Жалалабадда мыйзамсыз иленген көрнөк жарнактарды алып салуу жана аларда жазылган тексттеги каталарды текшерүү боюнча рейд жүрдү. Ош шаарында биринчи жолу сыналгы чыгарыла баштады. Бейшемби 6 август. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапары аяктады. Чүй облустук сотунун судьясынын иш бөлмөсүнө өрт койгондор жана андагы талаптооноочулук боюнча кылмыш иштеринин документтерин уурдап кеткендер табылды. Чүй облусунун Кемин районундагы цемент заводунун курулушу премьер-министрдин буйругу менен токтотулду. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция билдиргендей, цемент заводу уруксатсыз курулуп келген. Билим берүү жана илим министрлиги мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча кыргыз тест системасынын биринчи отчетун берди.
жума 7 август. Алмазбек Атамбаев Германиянын Кыргызстандагы элчиси Гудрун Мария Срегана дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчы элчиге Кыргызстандагы жемиштүү ишине ыраазычылык билдирип, ишмердүүлүгүнүн учурунда мамлекеттеги демократиялык принциптерге негизделген башкаруунун жаңы системасын түзүү сыяктуу маанилүү өзгөрүүлөргө күбө болгондугун айтты. Ташкент балыкчы темир жол каттамы ачылды. Өзбекстандан Ысык-Көлгө поезд 16 августта келмей болду. Ишемби 8 август. Өлкө башчы Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башкармасынын төрайымы Нурсулу Ахметованы кабыл алды. Жолугушууда Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун ата мекендик кичи жана орто ишкердүүлүктүн субъектилеринде фонд тарабынан жеткиликтүү акча каражатын берүү мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Унаа кырсыгында каза болгон кыргызстандыктардын сөөгүн алып келүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу Казакстанга жөнөп кетти. 7 августта Алматы, Екатеринбург унаа жолунда Астана-Чымкент маршруту менен бараткан автобус бир унаа менен бетме-бет кагышкан. Жол кырсыгында кыргызстандык 4 адам каза болгон. Жекшемби 9 август Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине кошулуусунун негизинде ак жол унаа жол көзөмөл өткөрүү жайы 12 августта саат эрте мененки 8ден түшкү 1ге чейин. Кыргыз-казак мамлекеттик чек арадагы бажы кызматтарынын токтотуу жол жоболоруна байланыштуу адамдарды жана транспорт каражаттарды, жүктөрдү, товарларды текшерип өткөрүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы маалымдады. Быйылкы жайда өзгөчө кыйноо салган аптаптуу күндөр дагы бүтүп баратат, бирок даана ысык болуп окуялары кайнай турган күндөр алды да, себеби шайлоо жакындап калды. Мындай учурда элдин тилегени эл ичи тынч болуп, бардыгы мыйзам чегинде өтсүн деген маселе. Ушуну менен биз коштошобуз, дайыма жагымдуу гана жаңылыктар менен жолугалы. Саламатта туруңуздар.